Розайым Нарматова мандатынан ажыратып, мыйзам алдында жооп береби. Буга чейин коомчулукта Розайым Нарматованын билими жок, диплому жасалма таризинде болгону талкууланып, кыйлаш шек сыноолорду жаратып келген. Натыйжада чындыкка жетүү да керек. Бүгүн Нарматова суракка чакырылды, УКМК билдиргендей маалымат таратты. Улуттук коопсуздук органдарына өлкөнүн жогорку кеңешине шайлоо учурунда Розайым Нарматованы 2013-жылы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин 3-курсуна орто кесиптик билими жөнүндө дипломдун негизинде мыйзамсыз кабыл алуу фактысы боюнча маалымат келип түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө Нарматовага жамууга тапшыруу үчүн жасалма диплом берүү ыктымалдыгы тууралуу да маалымат келип түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө жамуудагы Розайым Нарматованын өздүк делосунда орто кесиптик билими бар экендигин тастыктаган документтери жок экендигин аныкталган. Бул анын окууга кабыл алынуусуна жана жогорку билими жөнүндө дипломду алуусу мыйзамсыз экендигин күбөлөндүрөт. Мындан тышкары тергөө учурунда жамууда жеке сессияларды жана тиешелүү экзамендерди тапшыруу учурунда Розайым Нарматова өлкөдө жок болуп, Россия Федерациясында болгону аныкталды. Демек Нарматова Москва шаарында жүргөндө экзамендер тапшыра алмак эмес. Бул дагы жамуунун жооптуу адамдары тарабынан жогорку билими жөнүндө диплом берүү мыйзамсыз экендигин кабар берет. Ошол себептен Розайым Нарматова жогоруда аталган кылмыш иши боюнча тиешелүү көрсөтмөлөрдү берүү үчүн күбө катары суракка чакырылып, анын жыйынтыгында жамууга окууга кабыл алуу жана жогорку билими жөнүндө диплом берүү фактыларына юридикалык баа берилмекчи. Ошентип Розайым Нарматованын мыйзамсыз негизде дипломго ээ болгону далилдениптир. Билим албай эле жасалма документ аркылуу көз жазгырып келгени ачыкталды. Эми жазасы алары шексиз. Эң ириде депутаттык мандатынан ажырап, кыңыр иши боюнча кутулбас куяга калабы? Булак Арабакевичи. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиев октябрдагы төңкөрүштү Садыр Жапаров уюштурган. Мен дагы бир жолу ачык айтып коеюн, октябрда төңкөрүштү Садыр Жапаров уюштурган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде айтты. Бизде Жапаров отурган абак менен байланыш болуп турган 5-октябрь күнү биз баарын талкуулап жаткан учурда Садыр Жапаров бизге тапшырма берип турган. Бул жакка баргыла, адамдарды чогулткула деп. Муну менен ал бизди багыттап турду. Андан соң ошол күнү кечинде биз аны абактан чыгарганыбызда ал башкарууну өз колуна алды деп белгиледи министр. Ошондой эле Садыр Жапаров ага көп учурда жардам берип келгенин да кошумчалады. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров Алымкадыр Бейшеналиевди октябрь окуясынан кийин Саламаттык сактоо министри кылып дайындаган. Министр болгондон кийин президент менен тыгыз иштеп, ал ортодо дүйнөнү дүрбөткөн коронавируска каршы дарыны ойлоп тапкан. Алар коронавирусту жеңүү үчүн кадимки тоодо өскөн уг оргошунду колдонууну сунуштаган. Жада калса министр Бейшеналиев маалымат жыйыны уюштуруп, коомчулуктун алдында уг оргошунду кантип ичүү керектигин да көрсөтүп берген жайы бар. Булак Назар Ньюскейчи. Эл чындыкты билсин. Саламаттык сактоо министринин өзүнүн жеке саламаттык ордунда экенине өтө чоң шегим бар. Же болбосо президенттик аппаратта президенттин баскан турганын, башынан өткөн турмушун, эмне жеп ичип жатканын элге жеткирип туручу жаңа кызмат пайда болуп, ал кызматты да как подработка катары ансыз деле элди тажатып өткөн ушул министр Бейшеналиевге жүктөгөнбү? Президент деген бүткүл бир элди башкаруучу, элге жол көрсөтүүчү, элдин жүгүн көтөрүүчү журт атасы болуп эсептелет. Андан тышкары президентибизди башка өлкөнүн эли, ачык айтканда дос душмандын баарын аңдып карап турат. Биздин президентибизчи жетишкендиктерине коңшу президенттер кол чаап кубанычына чоң эле шегим бар. Атамбаев сүйлөй баштаганда адатынча бир нерсени дөөлүп койбосун деп бул жакта туруп жүрөгүбүздү мыкчып, коркуп олтурганын салты жыл. Эми болсо Бейшеналиевден чоочуп калдык. Өзү жөнүндө канчалык айтып, мага десе шымын чечип башына кийип алсын. Бизди кызыктырбайт. Бул деген биз жашаган өлкөнүн президентине аброюн түшүрүп жатпайбы? Андай болгондон кийин бул дөөдүргөн министр эмне эле жакында бери бир гана Садыр Жапаровдун өзүнө тиешелүү болгон сырду коомго ташып чыгып жатканына таң калып жатам. Бир нерсеге өчөшүп атайын кылып жаткандай түйүлүп жатат. Өткөндө президенттин түрмөдө жаткандыгы, азап күндөрүн баяндап жаткан. Эми болсо былтыркы революция Садыр Жапаров уюштуруп башында турган дейт. Муну угуп калган Молдокматов түрмөдө жаткан жеринен Садыр Жапаров революцияны уюштурган болсо, биз эмнеге түрмөдө жатабыз деп нааразы болуп жатыптыр. Эл арасында ар кандай бүдөмүк ойлорду жараткан бул оозу бош жалака министрди тыйып кое турган адам барбы деп Шаа Мурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аткаруу бийлигинин өкүлү жынган адам эмес. Бул мамлекеттик кызмат тейлеген саясий кызматта отурган министр өзү расмий билдирди. Октябрь окуяларында башкармалыкты уюштургандан кийин Садыр Жапаров кожоюшту. Биз түрмөдө отурганда телефон аркылуу байланышып, аны кыласың, муну кыласың деп бийликке келди. Жана анын арты менен мен министр болдум деп расмий билдирүү болду. Бул абдан чоң кылмыш ишине тийиштүү маселе. Ошондуктан эгерде мыйзамды так аныктап сактайбыз десеңиз,
анда бул сиздин чечимиңиз. Албетте Жеңиш Молдокматов революцияны жаппаров кылган болсонда биз эмне үчүн камалдык? Абакта жаткан Туран саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов кече сотто өз пикирин билдирди. Анда Алымкадыр Бейшеналиев революцияны Садыр Жапаров кылган деп жатса, анда биз эмне үчүн камалдык дейт саясий туткун Жеңиш Молдокматов. Булак аргумент кейичи. Эл чындыкты билсин. Орозайым Нарматов дипломго байланыштуу иш боюнча үн катты. Жогорку Кеңештин депутаты Орозайым Нарматова мыйзамсыз окууга өткөн болушу мүмкүн деп козголгон кылмыш иши боюнча социалдык тармактагы баракчасы аркылуу үн катты. Кудайга шүгүр, мыкты баа алып, жакшы окуп, ата-энемди кубанткан кыздардын бири. Мен 2 жолу шайлоого катышып, дипломумду, резюменин баарын тапшырган. БШКдан лупа менен текшерип, баары таза, баары жакшы деген чечим менен шайлоодон өттүк. Ушундан улам былтырда шайлоодо Нарматова БШКга фальсификация кылып документти тапшырды деген доомат менен бүтүн Кыргызстанды шайлоодон алып салуу аракеттери менен менин жарандыгым боюнча кароолоо аялдык ар-намысыма шек келтирген кароолоо эске түшөт. Ошондон да койгон дооматтары орунсуз экенин далилденип уят болушкан деп жазган депутат. Нарматова эми да кароолоо жана өч алуу аракеттери болуп жатканын кошумчалаган. Эске салсак, кечээ УКМК Жалал Абад мамлекеттик университетинин кызмат адамдарына Нарматованы окуу жайга мыйзамсыз негизде кабыл алуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Булак Назар Ньюс кейичи. Эл чындыкты билсин. Төлөгөн Келдибаев Адахан Мадумаровдун айткан сыны дагы аны суракка чакырылышыда аша чапкандык. Адахан Мадумаровдун сындары аны суракка чакырылышыда аша чапкандык деди бүгүн 15-январда Назар Ньюс маалымат агенттигине Төлөгөн Келдибаев. Төлөгөн мырза Адахан Мадумаровду суракка чакырышыптыр деп ызы-чуу түшүп жатышат. Чек ара маселеси боюнча аны суракка чакырылганы туура элеби? Адахан Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын аткарып турган убакта Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Коопсуздук кеңеши жөнүндөгү мыйзамдын талабына ылайык өз ишмердигин жүргүзгөн десем туура болот. Анткени Коопсуздук кеңеши Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу, бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнүн жүзөгө ашыруучу конституциялык кеңеш берүүчү орган. Мындайча айтканда, Коопсуздук кеңеши Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө, эгемендигин, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн жана коркунучтарын коргоого, анын узак мөөнөттүү, келечекти туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталган тышкы жана ички саясат маселелери боюнча чечимдерди иштеп чыгуучу мамлекеттик жогорку орган десек туура болот. Өлкө коопсуздугуна коркунучтар келип чыкканда ыкчам реакция жасоонун комплекстүү чараларын көрүү Коопсуздук кеңешинин негизги милдети. Ал эми Адахан Мадумаровдун суракка чакырылышы чек арадагы талашка чекит кое албайт. Деги эле анын суракка чакырылышы боюнча кандай ойдосуз? Адахан Мадумаровдун суракка чакырылышы анын ишмердигине жана сын пикирлерине карата болуп жатышы мүмкүн. Адахан Мадумаровдун айткан сыны дагы анын суракка чакырылышы да аша чапкандык. Булак Назар Ньюс кейичи. Эл чындыкты билсин. Казакстанда азыр Нур-Султан шаарын кайра Астана кылып өзгөртүү, Назарбаевдин эстеликтерин кулатуу, Назарбаевдин аты коюлган көчө, мектеп ишканаларын чыгарып салуу, Назарбаевди мамлекеттик тараптан камсыздандырууну токтотту, Назарбаевдин нагымдарын, сыйлыктарын жокко чыгаруу сыяктуу акылга сыйбаган божомол сөздөр чыгып жатыптыр. Эгер ушунун баары чын болуп, жөн эле чын болуп калбай ишке аша турган болсо, анда Казакстандын азыркы президенти бул жарык дүйнөдөгү эң жийилекеничтүү, эң жаман президент болуп, бүткүл дүйнө элине жек көрүнөт. Кантип эле Назарбаевга карата ошондой мамиле кылып болот? Башканы айтпаганда да Назарбаев Казакстанды гүлдөгү мамлекетке айлантканын кантип чанышат? Көр болуп көздөр агып түшүп калбайбы? Биз кыргыздар зор экенбиз. Кыргызстанды көчүгү менен жер титиретип шалгылып олтургузуп койгон Акаевди кечирип олтурабыз. Пушканы стволуна коюп атып, жардырып, талкалап чыгарып өлтүрсө жарышкан Акаевди кайра өлкөгө келишине макул болуп жүрөбүз. Жүзү жамандан түңүлдөгөн Казакстандын президенти жүзү курчактын жүзүндөй болуп, безирейип, пешенесинде жылдызы жок болуп эле турбайбы? Көргөн адамды бир селт эткизип, 20 000 террорист бар деди. Өлкөсүндө террористтердин саны 20 000 жеткенин сезбей олтурган президент эл башчы деп болобу? 20 000 деп айтып алып эсебине жетпей калды окшойт. Кыргыздарды кошуп, Кыргызстанда жаманатты кылышка аракет кылды. Анан ушул адамды жакшы деп болобу? Эгер эле 20 000 террорист бар экени жалган болсо, ал эми кечеги тополоң билекке наразы болгондордун гана чыкканы болсо, анда ичара тополоң баса албай, сырттан жардам сураганы деле жакшы президенттин иши болбой калып жатпайбы? Эмнеси болсо да казактар президентке жарыбаптыр. Биз Байкеевди жаман деп Атамбаевга туш келген болчубуз. Казактар да Назарбаевди чанып ушул жасалма куурчакка күнү түшүп калышыптыр. Таба эмес тобо. Эмнеси болсо да Кыргызстаныбызды Кудай ар кандай баалилерден сактасын. Бийлик башындагы эки патриот жигитибиздин жолун, ишин Кудайым колдосун деп Шабыл Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.